Урматтуу жамаат, бүгүн биз сиздер менен кереметти Кур'андагы катар санынан 6-чы болгон Ан'ам сүрөсүн окуп атабыз. Карака мына Ан'ам сүрөсүн окуп баштады. Бул сүрө кереметти Кур'андагы катар жагынан 6-чы, ал эми узундугу боюнча 2-чи, 3-чү орунда турган сүрөлөрдөн. Анткени сүрө 132 жанакы 32 беттен турат, 1,5 парадан ашыгыраак болгон сүрө. Бул сүрөдө негизинен мына ошо ширкке каршы далилдер менен пайгамбарлардын окуясы, өзгөчө Ибрахим пайгамбардын ыйманы жөнүндө сөз кылат. Негизги бул сүрөдө козголгон темалар таухид жана ширкке каршы далилдер, асман жерди жараткан Аллах Тааланын кудурети, бутпарастардын жалган ишенимдерин четке кагуу, жалган кудайларды жокко чыгаруу, Аллахтан башкага сыйынуунун туура эмес экендиги, ошондой эле пайгамбарлар жана вахий Ибрахим пайгамбардын таухидке алып келген далилдери, мына Аллахтын жалгыз экендигин алып келген далилдери, мына ошол жылдызды кудай деп көрөт, айды кудай деп көрөт, күндү кудай деп көрөт. Качан батып кеткенде мен жан дүйнөм менен билген кудай бул жоголбош керек, жок болбош керек, түгөбөш керек деп, мына ошол күн чыкканда күндү кудай дейт, күн батканга чейин, күн батканда бул да кудай эмес экен деп, түн киргенде түндү кудай дейт, таң атканда бул да кудай эмес экен деп, мына ошол Ибрахим пайгамбардын адамдарга чыныгы кудайдын куч кудуретин эмне акыл менен далилдегендигин жөнүндө сөз кылат. Андан тышкары пайгамбарлардын миссиясы адамдарды жалгыз кудайга чакыруу жөнүндө, анан Кур'андын чыныгы акыйкат китеп экендиги жөнүндө, Кур'андын Аллах Тааланын түшкөндүгү экендиги жөнүндө, ага ишенбегендердин шектенүүсүнө жооп катары бир канча далилдер дагы мына ушул сүрөдө келет. Дагы адал арам маселеси, кечеги эле темалар кайра козголуп, жанакы мал жандыктар тууралуу, анан жанакындай жалгандан күбөлүк берүү, жалгандан сүйлөө жөнүндө сөздөрдү козгоп, чыныгы адал арам өкүмдөрүн түшүндүрөт. Дагы бул сүрө кыскасынан айтканда бир канча осуяттарга токтолуп, алардын негизгилери катары ширк кылбаш керек, ата энеге жакшылык кылуу жөнүндө, балдарды ырыскыдан коркуп өлтүрбөш жөнүндө дагы ушул сүрөдө сөз кылат. Балдарыңарды жанакы эмне багалбай калам деп туруп, жана бүгүн жанакы современный жанакындай үй бүлөнү пландоо деп башка деп, мына ошол жанакы неме кылган дагы ушул сүрөдө баяндалат. Канча бала берсе Кудай Таала ошончо ырыскысын кошо берет деген темада. Зынанын арам экендиги, зынага жакындабаш жөнүндө дагы ушул сүрөдө сөз кылат. Киши өлтүрбөө жөнүндө дагы, жетимдин малын жебеш жөнүндө дагы, таразанын акысы жөнүндө дагы, таразадан алдабаш керек экендиги жөнүндө дагы мына ушул сүрөдө сөз кылат. Тараза маселеси бул, урматтуу мусулман бир туугандар, ким кайсыл кызматта иштебесин, мына ошол жерден иштеген жумушуна, саатына, мына ошол кылып аткан ишинин сапатына эгер не кыянат кылып аткан болсо, ошонун баардыгы таразанын акысына кирет. Дагы анан адилеттүүлүк жөнүндө, адилет сүйлөө жөнүндө Аллахтын жолунан чыкпай түз жашаш керек экендиги жөнүндө сөз кылат. Ал эми мен сиздерге мисал катары 1-2 аятка адаттагыдай токтолууну туура көрүп турам. Бул сүрөдө мына ошол эң эле биринчилерден мисал кылып бергени: Алхамдулиллахи лази халакас самавати вал ард ва жа'ала зулумати ван нур сумма лазина кафару би раббихим я'дилун. Чындыгында мактоолор жараткан Аллах Таалага. Ал Аллах Таала асман жерди жаратты. Ал Аллах Таала караңгылыктардан жарыкты пайда кылган. Демек, караңгылыктан жарыкты пайда кылууда Кудайга таандык. Мына ушунун баардыгын билип туруп дагы капырлар, Кудайга ишенбегендер өздөрүнүн кудайларын жаратканга теңештен кайтышкан эмес. Ва индаху мафатихул гайби ва ла я'ламуха илля ху. Аллах Тааланын астында гайыптын, келечектин ачкычтары, келечекти эртең эмне болушун бир гана Кудай билет. Ва ма фил барри вал бахр, кургакчылыкта, жети кабат жердин үстүндө эмне болуп атканын дагы Кудай билет. Ва ма фил бахр, жердин астында, деңиздердин түбүндө киттердин жашоосу, алардын мына ошол суудун астындагы сырлар дагы Кудайга таандык. Ва ма таскуту мин варакатин илля я'ламуха, кайсыл гана жалбырак, дарактан бир жалбырак түшсө, ошонун качан, кантип, эмне себебинен түшөрүн дагы жараткан Аллах Таала билет. Ва ла хаббатин фи зулуматил арди ва ла ратабин ва ла ябисин илля фи китабин мубин. Жана жараткан Аллах Тааланын астында жанакындай жердин караңгылыгында жаткан бир дан, ала мына ошол нымдуу жерде жатабы же кургак болобу айырмасы жок. Мына ошонун баардыгы жана кээде тамаша кылып айтып коебуз, биздин Кыргызстан ушундай бир өлкө, чымчыктын оозунан түшүп кеткен будай өсүп чыгат деп. Кээде жана терек тутасаң,
путагың түшүп сайылып калса көктөп кете турганчалык деңгээлде эмне тупрагыбыз ошого шартташкан, мына ошол суулуу, салкын бардык мөмө жемиштин түрү өсүп кетүүгө, эмне карабасак дагы өсүп кетүүгө шарты бар мамлекет бир бейиштей болгон деп айтабыз. Мына ошонун жанакысы бул мына өзгөчө мына араб мамлекеттеринде башкаларда бир дарак үчүн, бир дан үчүн канчалаган долларлар бөлүнүп, ошону бир адам карап, анан өстүрүп неме кылган дагысы. Өзгөчө бүгүнкү күндө жана биздикилер интернетте анча-мынча реклама кылып атат. Жанагы ата энеңиздин атынан Мадинага курма эгип койсоңуз, анын мөбасы соогу жетип турат депчи. Биринчиден Мадинада курма дарагы, Мадина курманын мекени, бирок курманын көктөп кетиши өтө кыйын. Экинчиден көктөсө дагы ал 15-20 жылсыз мөмө өрбөйт. Демек бир курманы сиз барып эле акчаны берип эле тигип койсоңуз, көктөп кетсе, анда тигип койсоң болот. Бирок ал эмне тиккенден кийин ошол 15 жылда бирөө ошол жана бала карагандай карайсың, эмчектеги баланы карагандай. Анан ал курма 15 жыл дегенде мөбө берип баштайт. Бул аятта айтып атканым, мен буга киргеним эмне? Мына ошол ар бир дан кургакчылыкка түшүп калабы, нымдуу жерге түшүп калабы, ошол өсүп кетиш, кетпеши ар бири Аллах Тааланын илимин астында белгилүү дейт. Аллах Таала, мен жана дагы айттым, жамаатыбыздын мына тышкы көрүнүшүнө карасак аябай жакшы. Көп мечиттер толуп атат, бирок ички көрүнүшүн биз Кудайга тапшырабыз. Мына аксакал жөн эле келип атса керек. Кошунадан уялгандан эле келип атса керек деген нерседен оолак бололу. Ал бизге таандык нерсе эмес. Жүрөктөгү сырлар бул Кудай Таала менен чечиле турган маселе. Жүрөктөгү сырлар, секреттер бул Кудай Таалага таандык болгон маселе. Анткени мына ошол ислам тарыхындагы бир окуя, бул ошол Аллах Тааланын жердин астындагыны, жердин үстүндөгүнү, жүрөктөгү сырларды билиши тууралуу ислам салгылашууларынын биринде мына ошол сахабалар салгылашы бар, бир капырды өлтүрөм деп кылыч такаганда жанагы коркуп кетет дагы. Болду мен кайттым дейт дагы, ла илаха иллаллах деп жүгүрөт. Жана өлүп аткан капыр. Десе жана өлтүрүп аткан мусулман эклап шанс кеп калды. Сен жалгандан эле мусулман болдуң дейт дагы, башын алып салат. Окуя пайгамбарга келет, согуш бүткөндөн кийин. Я Расулалла, согуш учунда ушундай болду. Анан паланчака деди, ушундай кылыч такады эле, ла илаха иллаллах деп жүгөрдү деди. Ошентсе дагы өлтүрүп койду, бул мусулман болгондон кийин өлтүрүп койду дейт. Десе, ушундай кылдыңбы десе, я Расулалла, өзүңүз билесиз го дейт. Эми коркуп эле ошентип койду дейт. Чында мусулман болду эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен жүрөгүн жарып көрдүңбү? Ашакакта калба. Сен анын жүрөгүн жарып көрдүңбү? Сен анын жүрөгүн жарып көрдүңбү деп жанагы сахаба кайта, я Расулалла, эми корккондон кылды, корккондон эле, жалгандан эле ла илаха иллаллах деп жүгөрдү, өлүмдөн коркуп дейт. Пайгамбарыбыз жүрөгүн жарып көрдүңбү? Жүрөгүн жарып көрдүңбү деп басып кетип калат. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин жанагы ошол өлтүргөн сахаба өлөт. Өлгөндөн кийин ошол сахабалар айтат, бул эми ислам тарыхында адеп кылып, мунун аты айтылынбайт. Алып барып биз муну эмнеге жанакындай жайга койдук дейт. Жанакы өлтүрүп койгон. Ла илаха иллаллах дегениге карабастан корккондон мусулман болду деп өлтүрүп койгон адам. Ушул адам өзү өлгөндөн кийин апарып кабырга койсок, эртеси күнү барсак, жанагы эмне кабырдын бетине чыгарып коюптур дейт. Анан биз ойлодук дейт, бул жанакы дин душмандары келип, бул биздин кыйын сахабабыз эле. Атайын мунун кабырын казташаптыр дедик дагы дейт. Эртеси күнү көмдүк дагы дейт, жаш балдарды карап тургула деп кароолук коюп кетип калдык дейт. Эртеси күн карасак дейт, кабар алганда барсак дейт, жаш балдар ойноп атат, кайрадан жанагы өлүк жердин бетине чыгып калыптыр дейт. Анан бул балдар чөтө алаксып калды дагы, көрбөй калды. Бара бергиле өзүбүз карайык деп дейт, кайрадан 3-чү жолу жерге берип, мана пайгамбарды коргоп, динди коргоп кызмат кылган сахаба ла илаха иллаллах дегендиги үчүн, ишенбесен өлтүрүп койгондугу үчүн 2-чи жолу жердин бетине кабыр чыгып калды. 3-чү жолу кайрадан көмдүк дагы, өзүбүз эле охранить этип турайлы деп чоңдор турсак дейт, көмүп бүткөнүбүздөн кийин кайрадан дагы жердин бетине чыгарып койду дейт. Анан пайгамбарга кабарды айтканыбызда, мына ошол өрөөнгө сайдын ичине бир алысыраак жерге апарып ыргытып бергиле деди дейт. Мунун себеби эмне десе, мунун себеби мына ошол эмне жүрөктөгү сырларды Кудай Таала билет. Кудайдын ордуна жанакындай бүгүн өзгөчө бизде урматтуу жамаат алына турган сабак гыйбат башка менен ол жасалма эле, ол фаршивый эле, ол жөн эле окшоштуруп койгон, ол артист, ошондой ыйламыш болуп кое берет, кыйын болуп кое берет, башка деген жанакындай эмне же анча-мынча жамаатта деле башкада деле ол хатмага барыш үчүн, озачарга барыш үчүн орозо тутуп алса керек. Тутпаса эм керек, орозо болуп көрүнүп атса керек. Орозо месмалда мешитке эм көбөйт, эми озачарда дамылага кошуп чайга барыш үчүн өзүнчө мешитке каттап каптыр деген сыяктуу адамдарга өкүм бериштен этияттайлы. Анткени жүрөктөгү сырларды Кудай Таала билет. Мына жүрөктөгү сырларга киришиш биздин акыбызда. Биз шариятта дагы өз эмне мына ошол жанакы тышкы келбетине эле баа беребиз. Шариятта бирөө намаз окуп бүттү.
Canı çeken namaz okuyup büt delе, damla men az peşinde okuyup büttüm. Qazaсын okuyun biçe kabul boldu degen bolsa, aka okudunuz kabul boldu dep aytабыз. Agar içki dünyasına kirişe turgan bolsak, içki dünyasını bile turgan bolsak, sen mana жүрүм турумуң менен, mana адеп аклагың менен кайтарып оку дешибиз керек өзүчү. Бирок шарият бизге ага уруксат бербейт. Тышкы көрүнүшүн аткарып атабы бүттү дейт. Калганы Кудай Таалага таанды кабыл болду деп эсептегиле дейт. Аллахым кабыл кылды деп эсептегиле дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул сүрөдө айтылып атканы мына ошол деңиздеги нерселер, суудун түбүндөгү, жердин бетиндегинин бардыгы, мана ошол качан кайсыл жалбырак эмненин себебинен түшөт, эмненин себебинен чыгып аткандыгы жөнүндө бардыгын эмне мына ошол Аллах Таала билет дейт. Ошондуктан адамдар тууралуу жаман күмөн кылгандан этияттайлы. Адамдар тууралуу инна ба'да занни исм. Кереметтүү Кур'анда башка аятта кээ бир күмөн кылуулар, адамдарга ой жүгүртүүлөр күнөө дейт. Бири-бириңердин артыңардан эмне жанакында жаман күмөн кылбагыла деп кереметтүү Кур'ан эскерде жаман күмөн кылуунун эмнеси күнөө экендигин урматтуу мусулман бир туугандар. Ушул эле сүрөдө мына аяттагы келет. Кул та'алау атлу ма харрама раббукум алейкум. Келген мен силерге Аллах Таала арам кылган нерселерди санап, эсептеп, баяндап берейин. Алла тушрику бихи шай'a. Кудай Таалага шерик кошпогула. Ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ва ла тактулу ауладакум мин имлак. Ачкалыктан коркуп бага албай калам деп балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукукум ва ияхум. Силерди дагы балдарыңарды дагы биз рызкы беребиз. Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Күнөөнүн, зынанын ачыгына дагы, жашыруунуна дагы жолобогула. Бузукулуктун ашкересине дагы, жашыруунуна дагы, чоңуна дагы, кичинесине дагы жолобогула дейт. Бул бүгүн мына ошол эмне зынанын ашкереси, жашырууну деген нерселердин бардыгы бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар колубузга кармап алып, аялыбыздан жашырып, паролду коюп алып, ар ким менен ар бала жөнө түшүп, жазышып, сүйүшүп, күйүшүп аткандыгыбыз кереметтүү Кур'ан айткан: "Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Күнөөнүн ачыгына дагы, жашыруунуна дагы такыр жолобогула бузукулуктун дейт. Аллати харрамаллах илля бил хак. Ва ла тaqtulun nafsa lati harramallahu illa bil haq. Аллах Таала арам кылган нафстарды бири-бириңерди өлтүрбөгүлө. Заликум вассакум бихи лa'allakum ta'qilun. Мына ошол нерсени Аллах Таала силерге осуят кылат. Балким акылыңарга келе берсиңер дейт. Адамдарды жөндөн-жөн өлтүрбөгүлө дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы анча-мынча интернеттен көрүп калып атабыз. Жанакы фуралар менен встречниге чыгып барып туруп, кирип кетип, наркы байкуш сигнал баскан боюнча калып кетип, анан анча-мынчалар жана камерасы бар экен, фиксировать этип алып, ошону анан интернетке койгондо, ГАИ ошонун аркасынан барып 15 000 сом штраф берип атат. Сен не адам өмүрүнө коркунуч жараттың деп. Ошолорду сен адам өмүрүн өлтүрдүң деп туруп 5 жылга камаш керек. Анткени мына 4 күн 5 күн мурда мен Баткенге бардым, баратсам ошо Кадамжайдын перевалында кудум ушул окуя Кадамжайда катталды. Фура өзү фура. Ал жер авгон кыла турган жол эмес, өзү эки эле катар жол, тар. Болгондо да перевалда встречке чыгып, ал байкуш берактан билбей өзүнүн жолунда баргандагы мерс менен астына кирип кетип, бир семеден 4 адам өлдү, 5-инчиси өлгөнүн жатат деп мана кеч интернеттен көрдүк. Мен ошонун үстүнө барыпмын, эми жанакы мерстин түсү жок. Жарабай калыптыр. Көзүм менен көргөнүм. Мана ошол шопурлар өмүр бойга камалыш керек. Анткени булар адам өлтүрүү эмес, адам өлтүргүчтөр. Булар жанакы биздин современный киллерлер. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Айткын, намазым дагы менин чындыгында намазым, курмандыгым, өмүрүм, жашоом, өлүмүм бардыгы жараткан үчүн деп айткын. La sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Мына ушул Кудай Таалага шерик кошпогонго, ушинтип жашаганга мен буйрулганмын. Анткени мен биринчи мусулмандарданмын деп айткан дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин, туура жашаганды насип этсин. Өзгөчө адамдарга бир жашоо берген, кубаныч берген, бакыт тартуулагандардан бололу. Канчалаган жетимдердин, жесирлердин атасыз калышына, башка калышына себепчи кылбасын Кудай Таала. Анткени кээ бирөөлөрдүн туруш турпаты, жүрүм турумунун бардыгы палакат. Ушул барган жерде бирөө өлтүргөн, ач калтырган, ажыраштырган, дагы бир бала кылган, уруштурган, жараштырган, ушундай бир ыплас иштер менен алектенген табиятынан ушундай адамдар бар. Кудай Таала ошолордон кылбаганыга дагы шүгүр кылып, намазга, орозого бардыгыбыз бекем бололу. Кудайым орозолорду кабыл кылсын.